Мынакей кыздар, бизде мына жерге көкүрөгүбүзгө топчу кадалат. Ушул жерге планка тигишибиз керек. Мындай бир аз кыркып алып салса боло берет. Албай койсо дагы болот. Алып салсаңар жакшы бири-бирине мынтип миништиргенде туура келет. Бул жерде 1 см аралыкта алынган мындай. Азыр эми ушул жерге планканы кантип коебуз? Бул жердин узундугун биз көйнөк тиксек же эмне тиксек дагы мына узундукту өзүбүз өлчөп алсак болот. Эгерде мындай кыскараак эле ачам дей турган болсок, мына жерге чейин 15-18 см болбосо, мына жер 25 см кылып өзүнүн немесин, нормасын өлчөп алсак болот. Азыр мына мен жана көрсөткөн мына планканын материалы ушул материалды мына узундугу. Мен мына жерден бүктөп жарымынан гана тиккенмин. Мына жерден мыяка чейин тиккенмин. Эми мына жерди мындай кылып кыркам. Мына жерди мынтип кыркам. Экинчисин дагы мынтип кыркып алам. Анан мына жерди ачам. Мына жерди ачып туруп, бурчегин чыгарып алабыз. Куду ушунун үстүнө бизге топчу дагы кадалат, петля дагы ачылат. Бул мындай болуп тигилет. Экөөнү тең бурчегин чыгарып, келтирип жакшына ачып алабыз. Эми ушул турган жерден биз мына жерден тигиш түшүрөбүз. Бул жака 5 мм калтырып туруп, биз азыр мына жерге тигиш түшүрөбүз. Тигишти биз ушул эле турган турушу боюнча мына жерге коебуз. Мунун кыры менен мына жердин кырын, жаканын кырын бириктирип туруп, анан түз тигиш түшүрөбүз. Мына экөөнү жакшылап теңдеп алабыз дагы. Ушул жерден түз тигиш түшүрөбүз. Түз тигишти биз мына жердеги ачык жерден бир аз эле 1 сантиметрдей эле ылдыйракка чейин тигебиз. Закрепка беребиз. Эми экинчи жагын тигип алабыз. Мына экинчи жагын мындай кылып туруп, экинчи жагын тигип алабыз. Түз кармап туруп эле 0,5 мына жерде 0,5 мм калды бул жакта. Мына тигиштен бул жагында 0,5 мм калды. Ошончону бул аралыктан дагы ошондой кылып тигип кетебиз. Бул тигишти дагы мына тигишке тушташтырабыз. Мына жерге экөөнү мындай алып келип ушул жерге тушташтырабыз. Экөө сөзсүз түрдө тушма-туш болуш керек. Кааласаңар чийип алсаңар болот. Мынакей. Экөө бири-бирине туш келди. Эми мунун артын мына бизде мына арты мындай болду. Ушул артын мындай кылып туруп кыркабыз, 3 бурчек кылып. Жанагы эле биз тиккен кармандын аркасындай кылып. Только ушу бурчекти кыркканда өтө тең кылып кыркышыңар керек. Ушу кырккандан дагы зависит этет. Бир жагы кыйгачлап кыйшак болуп калышы мүмкүн, эгер эки жагы тең кыркылбай калса. Бир жагын узунураак, бир жагын кыскараак кыркып кое турган болсоңор, тигип атканда жүдөтөт. Бири узун, бири кыска болот. Мынакей. Кыркып алдык. Бул кыркылган жер бизди муну планканы артка алып өтүш үчүн гана келүүчү мындай местада, мынтип, муну бияка, муну мияка мынтип киргизебиз. Мындай кылып туруп киргизебиз. Мынакей уже даяр эле болуп калды. Эми строчка беребиз. Эгер кааласаңар, строчка бербей койсоңор да болот. Мына эки жерди сөзсүз түрдө теңдештиребиз. Мына эки жерин бири-бирине тең кылып туруп теңдеп алабыз дагы. Анан бул жакты тартабыз. Мына көрдүңөрбү? Мындай кыйгач болуп калат. Эгер туура эмес кыркылса, азыр мен муну тартып тигем. Бир аз тартып туруп анан кийин тигем. Ушу кырккан жерден сөзсүз абайлаңыздар, бир жагы кыйгач, бир жагы ушундай кыйшак болуп калат. Ошон үчүн сөзсүз түрдө кыркатканда эки жактын бурчегин тең кыркыш керек. Азыр мен бул жерге строчка берем. Мен мынакей мына жерди экөөнү тартып теңдегенимде мына жердеги тигиш теңделип атат. Демек меники туура эле кыркылган. Эгерде ушул жерди тартканыңарда бир жагы кыйшак болуп, мындай болуп кала турган болсо, мындай кыйгач болуп кала турган болсо, анда сөзсүз түрдө бул жакты артынан оңдошко туура келет. Өтө этияттабасаңар, кыркылган жери сыртка көрүнүп калат. Азыр мен мына жагын теңдей турган болсом, мына бул жерди теңдегенимде, менде бул жерде норма көрсөтүп атат. Эми ошо норманы бастырып тигип аламын. Мындай ачып, жакшынакай кылып ачып тигебиз. Акырындык менен ийнени сайып алып, анан кийин бурабыз. Мына буруп атканда колубузду түйүнө тыгып алып туруп, түйүнө киргизип алып туруп, мына жерди дагы теңдештиребиз. Мына жерди дагы теңдеп туруп, анан кийин бул жакты тартабыз. Астын тартып, эки планканы бири-бирине теңдештирип туруп тартып, анан кийин тигишибиз керек болот. Мына бул жерде бир аз ичине киргизиш керек болуп калды. Мындай
чыгып калган жерлерде мындай кайчын учу менен кичине киргизип койсоңор болот. Себеби баягы кыркылган жер ушул жерден көрүнүп калышы мүмкүн. Аз маз кыркылган жерди бур чекке жеткизбей, жипке жеткизбей, мына тигилип келген жипке жеткизбей кыркып койсоңор дагы болот. Бул өтө кылдаттык менен тигиле турган нерсе ушул именно ушул жерлер. Ушул жерден өтүп алсак, акырын тигип келип, мындай бүктө, бырышып, тырышып калбаш керек. Мынаны бурдукпу, эми акырына чейин тигебиз. Мына планканы мына кырга теңдештирип алабыз. Мына жерде ачабыз, мында себеби мына жерде бүктөлүп калат. Мындагы туруп ачып туруп, ушул кырга теңдейбиз. Мына үстүнкү катмарды ушул жерге теңдештиребиз дагы. Ушул жерден строчка берип кетебиз. Мына көрдүңүзбү? Мына жак эки жак бири-бирине тең болду. Азыр мен муну бүткөндөн кийин жакасын кантип тигет ошону көрсөтүп берем. Мынакей кыздар, бизде ушинтип планкабыз тигилди. Бул эми үтүктөлгөндө теп-тегиз болуп басылат. Мына бизде мына жерде бир аз кичинекей 0,1 мм бүктөлүп калыптыр. Бул үтүктөгөндө жазылып кетет мындайлар. Эгерде өтө чоң мынандай болуп бүктөлүп калса, анда болбойт. Бул жерде азыр бир аз гана разница бар. Бул үтүктөгөндө жазылат. Өзү норма боюнча кээде ошо үтүк ошондой жерлерди жазып тегиздеп коет. Мынакей ошентип бизде планкабыз бүттү. Эми мына артын көрсөтүп коеюн. Арты мындай болуп түшөт. Мына артыбыз мындай болуп түшөт. Артын биз мына жерди айрылыкка салып коюшубуз керек болот. Мындай кылып туруп, ана мына жерди, мына жанагы бурчек сыртка бияка кайрылып калды, көрдүңөрбү? Бул жерди да мындайдан кыркып туруп, айрылык менен тегиздеп салып коебуз. Биздин планкабыз даяр болот. Азыр мен сразу эле силерге жака тиккенди дагы көрсөтүп кетейин. Мына жаканы биз даярдап алганбыз. Мындай стойка жака. Жанагы мен көрсөткөн жер бул ичине бүктөлгөн. Азыр ошону кантип тигебиз? Мына жаканы сыртка бүктөп алабыз. Бүктөп, үтүктөп алсак андан да жакшы. Эгер үтүктөбөй турган өзү көп кийимдерди тигер алдында үтүктөп туруп тиккен жакшы. Сонун үтүктөп туруп тиккендин жакшы пайдасы бар. Мына бурчектери тегиз болбой калат да үтүктөбөй тиксең. Эми буну кийин тигип атканда, үтүктөп атканда тегиздейбиз. Азыр мен муну кантип тигем мына жаканы? Бул стойка жака ушул размердики, 52 размер. Мына жерде бүктөлгөн жер турат го, мына жер. Ушул бүктөлгөн жерди мен мына жердеги ашып турган, мына 4 бурчтук кичинекей ашып турган жерге, мына жерге мындай кылып миндирип туруп тигем. Мындай кылып туруп, экөөнү бириктирип туруп тигишим керек. Бирок мен муну аңтарганымда, муну кийин оң кылып аңтарганымда, мага ушул жерде доңкоюп калбас үчүн мына жерде бир секрети бар. Мындай ачып турсаңар деле болот. Мынабы бүктөлгөн кырды, мына бүктөлгөн жерди мына жерден 1 мм сыртка ашыкчараак тиксеңер дагы болот. Мына 1 мм мынтип ашыкчараак коебуз. 1 мм мына кичине. Ушул жерге закрепка берип тигип алабыз. Закрепка бердик. Эми акырын айландырып жаканы мына көйнөктүн желкесине тигип кетебиз. Айландырып тигип кетсек. Мынакей мына акырына жеткенде дагы мына жердеги бүктөлгөн жерди сөзсүз түрдө мындай кармап турабыз дагы. Мына жердеги 4 бурчтуктун үстүнө бир аз 1 мм ашырып тигебиз. Мынакей. Бул жерде мынакей мындай болуп тигилди жакабыз. Жанагы ашыкча мына жерде кичинекей 4 бурчтукту биз мындай нары мына жерди бармагыбыз менен кармайбыз дагы, мына 4 бурчтукту ичкерге түртөбүз. Түртүп туруп, анан 4 бурчтукту ичкерге түртөбүз дагы. Ушул мен мына жерде оверлокко салып алышым керек эле, салбай коюпмун. Оверлоктун жибин алмаштырыш керек болуп. Ушул жерде оверлокко сөзсүз салып алыш керек. Эми мен мына жерге чейин оверлок кылып коем. Оверлокту салып алып, анан кийин тикчелем. Мынакей. Мына жерди бүктөгөндөн кийин мындай кылып туруп, ушул жерден строчка беребиз. Мына жерден ошондо бизде мына жакабызда тигилген мына самсалаган тигиштер көрүнбөйт. Бекилип кетет. Бул жагы мындай болуп түшөт. Стойка жаканын сырты мындай болот, ичи мындай болот. Азыр бастырып тигип чыгабыз.
Мына ушул жерде тигип келатканда мына жердеги тигиштин үстүнөн бастырып тиксеңер дагы болот. Мына астынан өткөн тигиштин үстүнө коюп туруп, мына материалдын чекесин ушул жерден кырынан тиксеңер дагы болот. Абайлап тикпесеңер кээде буралып калат, катуу материал болгон үчүн. Мына асты жактагы тигишти тартып тиксеңер дагы болот. Бул жакты тартып туруп, астын тартып туруп, мында катуу тартып туруп, анан үстүнөн муну бастырып тигебиз. Мынакей биз тигип келатып, ушул жерге кыпчык мындай размерин коюп кетебиз биротоло. Эгер бирөөгө тиксек, ушундай размерин койгончо кетсек жакшы. Цехтерде тигип калсак деле размерин койгула дейт, ошондо мына жерге кыпчыктып кетсек болот. Мына жерди дагы бүктөйбүз. Мына ичине мына бармагыбыз менен мында ичине бүктөп туруп, анан катуу бүктөп туруп, анан кийин үстүнө мына материалды мунун кырынан, мына тике турган мына планканын мына чекесинде кырынан бүт мусордун баарын ичине алып кирип, көрүнбөй турган кылып жиптин чубалган жерлерин баарын ичине алып кирип, мына тартып туруп, мынтип кармап алабыз дагы, анан бул жакты бастырып тигип коебуз. Бул жакты бастырып тигерде бир аз тартып тигишибиз керек. Мына жерлерин менкем оверлок болбой калды, оверлогун кийин салып коем. Мына жерлерди ичине киргизип тигиш керек. Мына бизде сырт жагында мындай тигиш пайда болду. 0,1 сантиметр тигиш пайда болду сыртында. Эми биз мына жерден келип бүттүк. Ушул жерден биз бияка карап строчка беришибиз керек. Мына сырт жагына. Мына жерден биз бир 0,1 мм баягы биз тиккен 0,1 ушундай жерлерде керек болот. Эми биз мына жердеги тигишти үтүктөп алсак өзү сонун болмок, бирок үтүктөгөнгө чейин тиге турган болсок, мына жакшынакай кылып кырын чыгарып алып туруп, ашыкча жиптерин кесип салып, тазалап туруп, анан ошо кырынан мындай кылып басып тигип кетебиз. Ошентип жакабыз бүтөт. Мына ашыкча жиптерди сөзсүз тазалайбыз. Жип, калып кеткен жип сөзсүз качествону бузат. Ошондуктан жиптерди сөзсүз тазалаганча тигишибиз керек. Мына бул жерди дагы тоголоп кылып туруп аяктайбыз. Анан закрепка менен бүтүрөбүз. Мынакей ошентип бизде тигилип бүттү. Мынакей бул жерибиз дагы мындай болуп тигилип бүттү. Мына бул планканын чети дагы тигилди. Ашыкча жиптерди кыркып салабыз, мынага окшогон. Менде оверлок болбой калган үчүн мына жерде ошончо көп жип илешип мешать этип атат. Мынакей ушинтип биздин стойка жакабыз дагы тигилди. Эми бул жерде азыр мен көрсөтүп кетейин мына планкабыздын жакасын. Менттергенде кандай көрүнөт. Мына планка топчугадай турган жер. Анан айта кетүүчү нерсе, эркектердикин тигип атканда эркектердин планкасы бул жака оң жакка карайт, ушул жака ачылат. Ал эми аялдардыкы болсо бул жака ачылат. Биз бияктан түймөлөйбүз, сол кол менен түймөлөйбүз көп нерсени. Ошонусун сөзсүз айырмалап тегишиңер керек. Мына бул жерди бастырып үтүктөгөндө тегиз болуп калат. Бул жерге 1, 2, 3 штук топчугадаса болот. Мындай 3 мына жерге, анан мына жерге топчугадаса болот. Ошондо жака мындай баягы жер бири-бирине мындай болуп тушташып келди. Эми калган кыйшык-мыйшыктын бырыш-тырыштын баарын үтүк бастырат. Мынакей ошентип биздин стойка жакабыз дагы тигилди.